Жол тармагынын адиси Ташбек Жаналиевдин айтымында мындагы курулуш иштери пандемия шартына карабай уланып келди. Мындагы жоопкерчиликти талап кылган эстакадалык көпүрөнүн 1,5 метр бийик курулушу жөн жеринен эмес экенин эске салып, анткени бул жерге келечекте Тогуз Торо КЭСинин курулушу пландалып жатканына токтолду. Бул келечекте Тогуз Торо КЭС болот. Ошого расчет алып, ошол плотинасы суу толгондо могу жер ушул мосттун түбүнө чейин келет. Ошол үчүн суунун деңгээли могу мосттун түбүнө чейин келет. Ошого расчет алынып, жолдун бүт бийик болду. Если жол суунун жээги менен кеткенде бир аз арзан болмок. Бир аз эмес, аябай эле арзан болмок. Аталган жолдо эки эстакадалык көпүрө бар. Биринчиси 1076 метр, экинчисинин узундугу 396 метрге созулат. Көпүрө устундары 33 метр тереңдик орнотулган. Ал эми бийиктиги 41 метр түзөн долбоордун инженери Султан Сарбагышев ырастады. Бул көпүрөлөр биздин Орто Азияда биринчи ошондой конструкцияда көпүрөлөр биринчи курулуп аткан көпүрөлөр. Анткени жерге бурениясы 33 метрге чейин жердин астына бурения жасалган. Жердин үстүндө, суунун үстүндө мисалы биринчи көпүрө деп коебуз, нарындын үстүндө 40 метрге чейин бийиктиги. Каракече жолунун 37 чакырым шыткасында убактылуу автожолду жүрүшү иши бүтүп, бардык автотранспорттун жүрүшүнө шарт түзүлгөн. Учурда эстакадалык көпүрөлөрдү асфальттоо жумуштары жүрүп жатканын Жол чарба департаментинин директорунун орун басары Бекназар Базаралиев белгиледи. 2 миллиард 210 миллиондун ичинен 1 миллиард сому жаңы курулуп башталган балыкчы Барскоон жолунун бюджети болуп эсептелет. Андан сырткары президенттин жарлыгы боюнча ошол Баткен областындагы көз карандысыз жолдорду куруу боюнча дагы бизге тапшырма берилген. Ал боюнча бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылды. Бир айдын ичинде ошол бизге Элек районунун нижний зонасы деп коет. Ошол жактан бир 15 километр асфальт басып бердик. Быйылкы жылдын жумуштары март айынын жарымынан өтүп башталды. Казарман Жалал Абад жолундагы тоннелдин курулушу мындагы иштин солгундашына себеп болуп келет. Анткени аталган аймак деңиз деңгээлинен кыйла бийикте жүргүзүлгөндүктөн жумушту өз деңгээлинде улап өтүү кыйын болуп жатканын адистер эске салышат. Себеби бул жерге коргонуу курулмаларын кошумча куруу мелчемделди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Нурланбек Кайыңбаев маалымат берди. Ар бир жол боюнча карап келатабыз. Местный активдер менен жолугуп атабыз. Далага эркин баш кылганды участок боюнча подрядчик менен контрактты үзгөнбүз да. Коррупцияга байланыштуу болуп. Тодин азыркы учурда тендер процесси жүрүп атат. Ал боюнча эми чоң деле проблема болбойт, бирок баягы өзү процедуралар бар да, ошо менен кичине созулушу мүмкүн. Бул туннелдин подходдордун южный жагында дагы, северный жагында дагы 1,5-2 километр участогунда ошондой маселелер бар экен. Эми анын бүгүн чыккан жок, баягы 2-3 жыл, 4 жыл мурдан бери өтөлүп кетет. Ал маселени жакшылап карап, аны чечпесек, бул жолдун эксплуатация бериши чоң маселеге айланып кетиши мүмкүн да. Учурда балыкчы Кошкор Уна жолундагы курулуш иштери уланып жатат. Бул жерге бетон ишканасы курулган. Белгиленген курулуш иши толугу менен 2022 жылдын июль айында аяктоо аракети көрүлүүдө. Ал эми эстакадалык көпүрөлөрдүн курулушу күз айынын акыркы мезгилдеринде бүтөрүн адистер эске салышат. Кадыр Калилов, Биринчи радио.